Анан могул азыркы кезде Кыргызстанда жана Арашан жана башка породадагы койлор өндүрүлүп, Кудайга шүгүр, мал чарбаны жакшы түшүнгөн жигиттерибиз алды 50 миң, 40 миң доллардан кочкорлорун сатып атышат. Сиздер ушуларга кандай жардам берип атасыздар? Мындай мамлекет тарабынан. Рахмат. Бүгүн өзүңүз айткандай Арашан породасына жана 309-токтом менен КФСУнун жерлеринен булар жер алууга укугу бар. Анан субсидия болсо отмена болду, билесиздер. Биз дотация боюнча кайра жобо иштеп чыктык. Токтомдун долбоорун иштеп чыктык. Ошону Кабмин сиздер колдоп берсеңиздер, биз ушул тараптан жеңилдик берсек деген. Экинчи, өзүбүз асылдандыруу жумуштары боюнча биздин элита деген базабыз бар, ишканабыз. Ошонун негизинде уруктар менен камсыз кылуу бүгүнкү ири мүйүздүү мал жүрүп атат. Андан тышкары сиз айтып аткан жалпы бонитировкада эсебин чотун алып, ушул гисар койлорунун тукумдарын жайылтуу боюнча жалпы фермерлер толук иш алып барышып атат. Анан өзүңүз билесиз, бул базарда мурунку породасы жок койлор менен айырмасы асма менен жерде болуп аткан элдин баары түшүнүп атат да. Анын ичинде салмагы дагы, сапаты дагы жакшы. Анан сиз айтып аткан жүнү дагы булардыкы өзүнөн өзү эле түшүп, жанагындай убыткага алып барбайт экен да. Жакшы, биз аларга колдон келишинче колдоо көрсөтүшүбүз керек. Себеби азыр эми көп көрүп атабыз, жанагы гисар, жана башка афган породасындагы, ошондой эле баягы өзүбүздүн кыргыз породасындагы балдарды элди айтыш керек, жайытты экономдош үчүн баары бири-бирине байланыштуу. Санын азайтыш керек. Санды азайтып, сапатка өткүлө деген бир мамлекет тарабынан да бир түзүш керек да мал чарба жагынан. Саясат болсо ошол. Анан могу килтейген российский, кыргызский фонддор бар. 100 миллиондогон доллар жатат. Освоить этилбей, иштелбей. Ушуларды мындай бир сунуш берип өкмөткө, кабинет министринин башчысына, ушул асыл тукум жана кой чарбалардын түзгөн жигиттерге мындай жери болсо, шарты болсо алып берип кичине көмөк көрсөтпөйсүздөрбү? Туура, себеби биз кыргыз ата бабасынан бери мал чарба менен тирилик кылып келген калкпыз. Бул бизге бул кесип жугумдуу болот. Илгертен бул мал чарбаны биз жок кылдык Талгарбековдун реформасы менен. Ошондон кийин Кыргызстанда береке качты. Айтып коеюн. Биз мал чарбаны өнүктүрүшүбүз керек, кайраданчы. Же туура эмес айттымбы? Тарел Улукбекович. Туура. Канчалаган Коро Сарай, миңдеген, миллиондогон мериноз койлорубузду арак алмаштырып жок кылдык Кыргызстан. Какой-то бирөөлөрдүн жанакындайына кирип. А самом деле аягында эл кыйналып калдык. Биз мал чарбаны мындай өнүктүрүп, жакшы өзүбүзгө келип алсак болот да, эттерди экспорттоп,